17 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Депутат Сарыбашев Орусияда кыргыз мигранттарынын балдарын мектептерге кабыл албай жатышат. Ал кыргызстандыктар бул маселе боюнча ЖМК аркылуу да жардам сурап кайрылып жатышканын белгиледи. Ал жерде ар түрдүү тармактарда иштегендер колунда бары да жогу да бар. Кээ бири курулушта, кээ бири пол жууп иштейт. Алардын баарынын эле жеке мектептерге киргизүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок. Ушул чоң көйгөй болуп жатат. Алар биздин жарандар да азыртадан жардам көрсөтпөсөк кеч болуп калат. Алар жыргагандан Орусияга барган жок, деди депутат. Сарыбашев билим берүү министрлигинин жардам берүү программасын иштеп чыгууга парламент төрагасы Нурланбек Шакиевди Орусиянын Мамдумасы менен сүйлөшүп, маселени чечүүгө чакырды. Буга чейин депутат Улан Пирматов да Мамдума башчысынын орун басары Борис Чернышев менен жолукканда ушул маселени көтөргөн. Анда орус аткаминерлери бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр түрдүү деңгээлдерде, анын ичинде Москванын билим берүү департаментинде да жүрөрүн билдирген. Кыргызстандыктар Орусиядагы мектептер балдарын кабыл алуудан баш тартып жатканы жөнүндө сентябрдын ортосунда билдиришкен. Алардын айтымында ата-энелери Орусияда расмий иштеп жүргөнүнө карабастан балдар үйдө отурууга аргасыз болууда. Кыргызстан ТИМИ бул боюнча комментарий берип, Москвадагы мектептерде бош орундар жок болуп жатканын билдирген. Мекеме анда кыргыз жарандарынын 224 баласы мектепке бара албай турганын кабарлаган. Сентябрдын башында Мамдумага Орусиянын жарандыгы жок мигранттардын балдары үчүн акысыз билим берүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору түшкөн. Документте мигранттардын санынын көзөмөлсүз көбөйүшүнөн улам орусиялыктардын балдары үчүн орундар жетишпей калып жатканы белгиленген. Сентябрдын аягында Орусиянын агартуу министрлиги мектептер менен бала бакчаларга мигранттардын орус тилин жакшы билбеген 3төн ашык баласын кабыл албоо сунушун берген. Мекеме мектептер менен бала бакчаларда мындай балдардын көп болуусу билим берүү процессине терс таасирин тийгизип жатат деп эсептейт. Чаткалдагы кар көчкүдө калган 6 адамды издөө ишин министр өз көзөмөлүнө алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы Чаткал райондук бөлүмүнө 16 октябрда тоого өсүмдүк тамырын тергени кеткен Канышкыя айылынын 13 тургуну жана бир Кытай жаран 6 күндөн бери дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Издөө иштеринин жүрүшүндө 14 кишинин 2-өө Коргон Сай айылына жакын жерден Алтоо Кумбел ашуусунан аман эсен табылган. Алар калган 6 киши 14 октябрда саат 18:00 чамасында Аксай ашуусундагы кар көчкүдө калганын айткан. Издөө иштерин министр Бообек Ажикеев өз көзөмөлүнө алды. Бүгүн республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан бир, Чаткал райондук өзгөчө кырдаал бөлүмүнөн дагы бир куткаруу тобу тартылып, жалпысынан 20 куткаруучу аларды издеп жатат, дешти министрликтен. Ысык Атанын тургуну Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн 120 000 сом айыпка жыгылды. Тариел Ботпаевге карата мындай өкүмдү Чүй облусунун Аламедин райондук соту чыгарганын Азаттык басылмасы жазды. Милиция Ботпаевди соц тармактарда жазган пост үчүн 17 майда кармаган. Ал кылмыш жасоого аракеттенүү, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Ботпаевдин жакындары ал Ысык Ата районундагы Новопавловка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштерин, саясатты түшүнбөгөн карапайым жумушчу экенин айтып чыгышкан. Ошондой эле соц түйүнгө сүрөттөр менен афоризмдерди жазып койгон үчүн айыпталганын билдиришкен. Ботпаевдин иши боюнча күч органдары комментарий берген эмес. Соц түйүнгө жарыяланган билдирүүлөр үчүн айып тагылган учурлар буга чейин да катталган. Мисалы, активист Адилет Балтабай, Өндүрүш Токтонасыров, Зарина Төрөкулова Фейсбукта жазган посттору үчүн иш козголгон. Телефондорду мыйзамсыз каттоого шектелгендер кармалды. 16 октябрда УКМК кызматкерлери Айчурок соода борборунда уюлдук телефондорду мыйзамсыз каттоого шектелген 4 кишини кармашты. Тергөөнүн маалыматына ылайык аталган соода борбордун кызматкерлери телефондорду мыйзамсыз каттоонун башкы уюштуруучулар катары шектелүүдө. УКМКдан алар канча телефонду каттоого жетишкенин так айтышкан жок. Шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда атайын кызмат бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо менен алектенүүдө. Телефондорду бажы процедурасын кыйгап өтүп каттаган фактылар көбөйдү. Айрым адамдар талаптарды бузуу менен уюлдук телефондорду башаламан каттоо схемасын уюштуруп, ал массалык мүнөзгө ээ боло баштаган, дешти УКМКдан. Өлкөдө уюлдук телефондорду мамлекеттик идентификациялоо системасына милдеттүү түрдө каттоо быйыл 25 июнда башталган. Телефондорду каттоодо ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган УКМК болсо, имейл коддорду каттоо менен Immobile компаниясы алектенүүдө.
Депутат скутер, мопеддерди жөө адамдар жүрүүчү тилкеде айдоого тыюу салууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев жол кыймылы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп, мопед, скутер, моторлуу велосипеддердин жөө адамдар басчу жолдо жүрүүсүнө тыюу салууну сунуштады. Документ коомдук талкууга коюлду. Түзөтүүлөрдүн максаты жол коопсуздугун камсыздоо кылуу. Ажыбаев мопед жана электр велосипеди менен жүргөндөр көбүнчө жолдогу милдеттерин билбегендиктен кооптуу жагдайлар жаралат деп эсептейт. Акыркы жылдары бул унаалар катышкан жол кырсыктары көбөйүп, айдоочулардын да, жөө жүргүнчүлөрдүн да коопсуздугуна коркунуч жаратууда деп айтылат документте. Ошентип мопед, скутерлерди, велосипед жүрчү тилке менен жөө жүргүнчүлөр басчу жолдон айдоого тыюу салынышы мүмкүн. Ошондой эле андай каражаттарды бир колдоп айдоого тыюу салынып, жүргүнчүлөр туулга колду жана тизени коргоочу каражаттарды тагынууга милдеттендирилет. Буга чейин Ажыбаев Бишкекте мопед жана электр чакырыктары үчүн атайын шарт түзүлгөнгө чейин аларды колдонууга тыюу салууну сунуштаган эле.